Ош шаарында газ жоктугунун азабын тарткан аймактардын сап башында Авиа шаарчанын тургундары турууда. Аймакта акыркы 10 күндөн бери газдын басымы азайган. 2 күндөн бери газ такыр эле өчүп калган. 7 баланын энеси Жылдыз Жоробаева тамак бышыруу көйгөйгө айланганын айтат. То эле эртең менен жок болот, кээде карасаң кечке маал жок болот, тамаккаларда карасаң жок, анан кечке маал түнү күйүп калат. Мына 2-3 күндөн бери таптакыр жок да. Айла жок болуп атат, айла жок. Плитага кылып атабыз, баягы баары эле плита иштетип атканга ток да аябай аз болот. Бизге ана эч кандай эскертүү берилген жок. Канча бир жума мурун эле эмеден келген, показанияңызды айтып коюңуз депчи. Анан эскертүү болбоду. Ошто 2 күндөн бери газдын басымы азайып, шаардын айрым бөлүктөрүндө Ак Тилек, Юго-Восток, Авиа шаарчада Учар айылында өчүп калды. Шаар тургундарына көгүлтүр оттун өчүрүү тууралуу алдын ала эскертүү берилбегенин айтып жатышат. Газ полностью старый газ, да? Газ, а плиты нету, без плиты они живут. Уларга кыйынчылык, мана менин кызым азыр плитасы жок, 2 күндөн бери кичине балдар бар, 3 баласы. Тамак кыла албай кыйланды. Меникиге келип тамактанды биринчи күнү. Өлкөнүн түштүгүндө кыш айларында газдын төмөндөшү акыркы 3 жылдан бери кайталанып келет. Маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл өкүлдөрүнө Ош шаарынын тургундарынан кайрылуулар келип түшкөн. Парламентарийлер учурда жаралган кырдаал менен гана чектелбестен Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча жогорку кеңешке чакырып отчет угууну сунушташты. Ош шаарында болсо газга чай кайнабай атат, суу кайнабай атат. Бир Чакыралдагы Газпромду ошол $1 саткан келишимдин негизинде иш алып барып атабы? Алып барбай атабы? Айрыкча мына кыш мезгилинде отун энергетика аябай актуалдуу кезинде бир чакырып бир сурап коелук. Ош шаарында азыр газдын басымы аябай азайып, элдер сууктун күнү газ жок калыптыр. Ушудан сизден суранып кетет элем, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздөн пайдаланып, бүгүндөн калбай чечилишине тапшырма берип койсоңуз. Газдын тартыштыгы жаралып, жер үйлөргө чектөө киргизилди. Эң биринчи кезекте көп кабаттуу үйлөргө газ жеткирип берүү максаты коюлууда. Газ өчүп жаткан аймактарга электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү тапшырмасы коюлган. Калгандарын биз азыр жер үйлөрдү, газдарды чектөө коюп атабыз. Анткени биздин көп кабаттуу үйлөрдөгү жана котельнилер газ менен камсыз болуш керек. Бирок бир жагынан биз энергетиктерге биз тапшырма бердик. Энергия дефицит болбош керек. Кайсы жерде, кайсы үйлөрдө кандайдыр бир маселе болуп калса, ошол электр энергия боюнча чектөө киргизбегиле, электр энергияны колдонгула деп биз тапшырма бердик. Ош газ ишканасы бул абалды Өзбекстандагы газ тартыштыгы менен байланыштырды. Өзбекстандын өзүндө ресурстук базасынын азайышына байланыштуу түштүк тарапка газды экспорттоо төмөндөгөн. Учурда коңшу өлкө менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мында Өзбекстан тарапта Фергана өрөөнүндө дагы өздөрүнүн ички керектөөсү болгон газга болгон керектөөсү көбөйүп, анан алардын казып алуу жерлеринде дагы казып алуу көлөмү азайып кеткенине байланыштуу мына Фергана өрөөнүндө газ жеткирүү бир топ кыйынчылык жаратып, бизге дагы ошонун таасири тийип атат да. Былтыр кышында Өзбекстан өлкөсүндө газ тартыштыгы чоң көйгөйгө айланган. Коңшу өлкөдөгү газ дефицити адатка айланууда. Мындан улам Ошту газ менен камсыздоодо альтернативалык жол табуу күндүн талабы болууда. Кыргызстан нефтегазда мына Жалал Абад жакта газдын запасы мындай түштүк областка бир топ башты 100 жылга жете турган запастары, газ курлары бар деп айтып келишет да. Мындай чалгындоолордун да изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен ушундай эмеге келишкен. Эгер ошол жактагы чечилип калса, жакынкы 1-2 жылда ал газдын өндүрүү жагын ал жактан көбөйтүп, мындай Жалал Абадтан бизге газ турбасын тартып келсек, бул маселе дагы чечилип калат деп. Бул альтернативалык экинчи варианты болуп калат эле да. Ош шаары газдын басымы өз нормасы менен келгенде кыш айларында бир суткада 160-200 миң куб газ керектейт. Өткөн жылы 12 айда 25 миллион куб газ керектеген. 2014 жылы Кыргызстандын Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ош газ ишканасы да Газпромго өткөн. Роза Акматжан кызы, Шахрух Иминжанов, Ош ТВ.